Тарых бетін барақтап, қазып істеп, эпостардан батырларды, алар басқан улуу жолдон қанша адам таалим алды, сабақ алды. Ошолордун қатарына койсо болот эч ойлонбой берип орун Мамбет уулуң урпактарга болуп калат үлгү алчу алп марасы. Мезгил жана инсан. Açarçılık, kiyim yok, gedeyçilik ушунчалык страшный болду да. Эне сүтү оозунан кетелек бул тестер бала алдыда кандай келечек күтүп турганын билбесе керек. Уруш убагында жеке биз эмес, жалпы эл үчүн ушунчалык кыйын болбоду. Ушул 14 жашыман тартып иштедим бу. Школго бармай, школдон кийин, түштөн кийин сразу ошол колхоздун жумушуна. Себеби айылда эркек деген жок. Бүттүн эркектин баары армияда. Абышка кемпир ушу балдары калдык. Кичинекей Мамбет ошол кезде эл башына түшкөн оор күндөрдү кечирди. Курсагы тойгон, жону бүтөлгөн жок. Жумуштан качпай, кармаган жеринен кан чыгарып, иштин майын чыгара жасайт. Мен эми ошол 9-чыны бүткөндө айылда абдан жакшы иштеген үчүн деп колхоз мага ишенип запкырман деп койчанды. Азыр баягы запкырман деген күзүндө эгин жыйнап, анда трактор, машина деген эчтеке жок. Окууну унуттум мен, окубайм дедим. Себеби мен ушу биздин үй бүлө ушунчалык кедей элек. Кийинке чейин эмне үчүн ушунчалык кедей, ошо өрөөн боюнча кедей экенбиз деп. Чоң атам деле бар, мамаке де бар, мамаке армияга кеткен. Бизде мал сал деген болгон эмес. Анан ошол запкырман кылып койгондон бүттү окубайм деди. Эми үйдө бөбөктөрүм көп, 12-13 душ киши элек. Ошолорду багайын деп окубай калдым да. Бир жумадан кийин директор келет, калмак киши эле өзү Токоев Касымбай деген. Эми биринчи мен өмүр бою ал кишини унутпайм, ошол кишинин жакшылыгында. Айбала, сабактын башталганына канча болду? Бир жума. Анда эмне сабак барбай жүрөсүң? Болду агай, окуйм. Мен мындай ишке туруп көргөн эмесмин. Атам согушта бөөктөрүн багышым керек. Сен эле кыйналган жериң жок, элдин баары ушинтип кыйналып атат. Агай, эмне мага асырып калдыңыз? Окуйм дедим, окуйм. Чу! Айбалам-ай, ойлонуп көрчү балам, ойлонуп көрчү. Кетти. Акмак ойлондуп. Ойлонуп бүттүм дедим. Окууну таштаарына чындап көзү жеткен директор бир топ айла амал менен аны мектепке кайтарып келет. Эми анда көздүү кишилер болчу эле. Ошондо мугалимдер, бечаралар ушундай сонун көрүнчү эле. Бирок кийин ойлосом, жөн эле эптеп эле катты таанып келиптир бизди. Поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Анан 45-жылы бүттү туруш. Бүтөзөм мамаке армиядан келип калды. Мен 10-чыны бүттүм. Анан атама айттым, мына үй бүлөңдү өткөзүп ал. Мен кеттим деп анан бияка келдим да окушка. Бияка келерде Саргамышка бир майор орус киши келди. Ошо Мединстан келди да. Ошол орус киши өткөздү, Мединска ким каалайт? Мактады. Моментально мен барам деди. Ошентип жашоосунда бир чоң чечим кабыл алды. Ал жасалган кадамы эми аны кайда алып барарын өзү да билген эмес. Жарым мушуктай талкан
анда Талкан бизди спасать этчи. Ошону менен келе бердим. Караколго 2 күн отурдук. Машина деген жок. Автобус деген жок. Автостанцияга 2 күн таштын үстүндө жаттык. Анан 3-чү күнү бензин. Анда полутурка машина, башка машина жок. Ушу бочканын үстүндө отурсаң алам деди. Мен сүйүнүп машинага түшүп көргөнүм. Ушу бочканын үстүнө мушогумду алып байлап алып ошо жыргап келатам, баары көрүнөт экен. Келгенде медицинада кадр жок. Ал убакта Кыргыздан врач деген жок болчу. Жалгыз ушул Акынбаев бар экен ошондо. Анан ушу 200ден ашык кыргыз балдар казак, өзбек, мусулмандардан чогулуптур. Дароо эле бизди принимать этти. Обшут берди. Обшутта бир 40 бала 2 ярысына койкого жаттык. Кроватка биринчи жатып көрүш. Анан үстүнө самандан матрас, саман салган бир кичине жаздык, анан бир шейшеп одеял. Эми андайга жатып көргөн эмес. Окмуш жыргап эле калдык. Анан окуп алды, приёмун деле билбейм, барыбыз деле алды. Анан 2 ай өттү. Эми да нет деген сөз билип, анда бүт орусчада. Мен бирден бир врач болуп калышым. Ушул мен тайкемдин аялды төрөп, ошондо тизеге отуруп тартып, момундай саман, анда мама коюп эле ошогон чимирлеп отуруп жаткызчу эмес. Бала чагынан аялдардын төрөтү, кыйналганына кичинекей Мамбет күбө болуп келген. Ал кезде акушер деген болгон эмес. Ошол убакта аялдардын жанын алып калган куучуну элдер кудайындай эле көрөт эле. Алардын түшүнүгү боюнча дал ошол адам аялдарды ажалдан аман алып калган. Караңгы элдин куучуга болгон мамилеси Мамбеттин дарыгер болуп калышына бирден бир себепчи болуп, кыйынчылыкта майтарылбашына түрткү берген. Твёрдый. Тирил врач болуш башка койгонбуз. Айлабыз кетти, эмне кылабыз? Окуй албасак жеминтип отурабыз. Анан Акынбаев деген кыргыз бар экен деп аны таап бардым мен 1-2 баланы эчтип. Анда ал киши жаш, ошол иштеген жерде доцент экен, жакшы принимай, жакшы сүйлөштү. Айттык агай ушунда окуйлу деп келдик эле, айлабыз кетти, көбү кетип калды. Бизди кетели деп атабыз. Десем ал киши дагы акыл айтты, чыдагыла деди. Көрүп турасыңар, бир да кыргыз жок, врач деген жок деди. Чыдагыла деп деди. Чыдай эл деп эле атабыз, айлабыз кетип калды. Эмне оюңар бар деди. Мен айта калдым, ушу бизди 5-6 жыл болсо биз даярбыз. Бизди бир жыл даярласын жок. 1 жыл шаарга көнөлү, анча-мынча орус үйрөнөлү, анан эмдиги жылдан тарт. Мыныңар идея деди. Эртең жообун берейин деп кетти. Барып эртеси келип анан анда правительствоны биз кайдан билебиз? Правительство макулдаш керек экен да. Макулдашып келиптир, отсага айтты, ким даярлоого макул болсо салсына түшкү деп. Ошондо эшимде 75 баланы учуп эле түштүк. Канчалык оор болсо да врач болуу кыялын орундатууга жаш Мамбет Мамакеев бел байлап койгон эле. Ол турса окуганы кетеп, көптү билүүгө умтулду. Окуйт, түшүнбөсө көп жолу кайталап окуйт. Ал жетпесе жаттап алат. Көгөрүп, врач болом деген бийик максатта артынган жаш студент жыл сайын каникулга айылга барганын эртеси эле колхоздун жумушуна чыгып жүрдү. Бара замат эле мен жумушка кирчимин. Себеби кетерде бир тыйын таба албайт. Үй бүлөдөн эчтеке жок. Өзүм аракет кылып эптеп ушул келчибизди. Анан Кызылкая деп коет, ушул эң границада, андан ары эле Сары Жаз Кытай болуп кетет. Биздин айылдын участогы бар, бу чөп чапчы. Малын да ошол жерге барат, ошо чөп чапканга барып калдык. Убакыттан пайдаланып, бир топ жыл мурун тайжеси багып алган карындашын издеп жөнөйт.
Билем тиги карындашыма көптөн бери көрүлүп. Кичине балдар ойноп жүрөт, мындай карап, атиги тайжеге билинбей. Көрүнбөйт. Анан бир кыздан сурап, ай Урпай кайсы тей тоонун ар жагында уй кайтарып жүрөт. Акырын кокту менен жүрүп отуруп бардым, тоон ашып бардым. 50 уй да саны. Ошону кенедей кыз байкуш. Эшек менен ошону кайтарып жүрдү. Эртеден кечке. Урпай. Урпай. Ой, мени көрүп чуркады. Өкүрүп ыйлашты. Билет алды алып. Өкүрүп ошол жерден ыйлап. Алар дейсиз, азыр деле муну күтөмүн. Анан айттым, айылга келгенде күзүндө качып кел дедим. Анан качып келип мен бүткөндө бияка алып келип ошол жылы кан оору болуп 17-синде өлдүрүшүбүз. Здоровбуз. Балалык сүйүүгө кабылып, башка кездешүүлөр болгон менен Мамбет Мамакеев тагдыр буйрган өмүрлүк жарын таап үйлөнөт. Бири-бирине арка жөлөк болгон жубайлар бир айылдан эле. Сокен Мамбет Мамакеевдин жашоосунда жубай эле эмес, акыл кошчу, кеңешчиси боло алат. Бир кезде шаарга жарым мүшөк талканды артынып келген боз бала эми бир үй бүлөнүн ээси. Келечектен көптү үмүттөндүргөн хирург болуп чыга келет. 3 жыл ошол ординатурада жүрдүм. Анан 1,5 жыл болгондо 54-жылы ординатурада программа бар да. Ошол ординатуранын бүчкүчө 2 ай оказать органам здравоохранения помощь деген. Мен кыштын күнү январь айы болуш керек, түпкө попадать этти. Хирург болуп иштедим, жарым ставка детский, жарым рентген болуп, үчөөнү тең эле билбейм. Медицинанын ой чуңкурун толук өздөштүрө элек болсо да 3 ставкада иштей баштайт. Дал ошол түп жергесинде Мамбет Мамакеев өз алдынча биринчи операциясын жасаган. Хирургияга ынтасы күчтүү болгондуктан Орус улутундагы медайым өкө түнү бою атайын жабдыктарды даярдап, таңга жуук оорулууга ыкчам жардам көрсөтөт. Бул анын кесибинде болгон дагы бир маанилүү кадамдарынын бири эле. 2 күндөн бир чоң гүлейген 3 орус аял, түп ал убакта жылан орустар каколдор болчу. Чанага салып, ороп алып бир кемпирди алып келди. Кемпир да самый страшный. Үйүнөн бая чуңку кайнак сууну көтөрүп келип, кемпир жыгылып, ушундай төккөн экен, мойнандар бүт. Үйүнөн картошка жанчып басыптыр, камыр басыптыр, уйдун боғын басыптыр, бекел. Ар жагы жириңдей баштаган. Анан сууну жүз жагып, ваннага сууга салсам кемпир бат эле көрүнбөй калды. Кирден. Аны чайкап, майкап, сууна алсап, суук кыштын. Титиреп кемпир үш. Анан ошондо кичине акыл болсо керек, сестран 150 грамм ишпирт принести. Ишпирт алып келе койду, кичине суу кошуп туруп кемпир. Бабушка, выпей, эти лекарства, тартып жиберди. Бираздан кемпир ырдап кирбеди. Эртеси түнкү саат 12-лерде 3 аял кичинекей бир комната бошотуп беришкен. От жагып, уйку жок, күн түнөбөй китеп карайм да. Начармын. Отсам ушу 3 аял кирип келди. Биз ненебиз кантип калды? А зачем сюда пришли? Завтра приходи там. Вы сами виноваты. Допустили до такого состояния. Зачем? Биз билген жокпуз. Пройдет деп ушинтип эле дейт. А вот эманда ачкам, эчтекем жок. Тааныган кишим да жок. Кубанычып кетти. Карасам бир сумка турат. Алып эле чуркадым. Аны жап-жаргай, таланым бар кар. Уже 2 квартал кыйкырдым, сумка забыли. Это вам деп коюп качып кетишти. Кайра келип анан карадым, эмне бар экен. Бир 20-дай жумуртка, бир өрдөк бекен. Анан да бир мурунку чоң акчалардан бир 300 сом салып коюптур. Кайра коюп койдум, булар мени сынаганы келди деп. Анан ачкам да. Печка күйүп атат, кружкага 3 жумуртканы салып.
birdemen sertten taap bererdim. Üçöөнү жеп анан эс алып жеттим. Эртең менен сразу эле чуркадым, кемпир билип калды деп. Чуркасам кемпир жакшы. Кемпир жакшы, аны карап кемпир айып кетти. Төп райондук ооруканасында Мамбет Мамакеев ооруларга колдон келген жардамын кылып жүрдү. Бирөөнө да жок деген жок. Ошон үчүн 2 ай аралыгында эле элге алынып, кадыр барк күттү. 2 айда мени жана космонавт айлы узатышты. 2 айда бир жерге келсем тааныбай калышты. 8 кило семирип келип турмун. Анан келсем, ушу менин профессорум абдан ыраазы болуп, Мамбет, спасибо деди, спасибо. Ученый совет болот дебизди. Ар бир 10 күндө обуздырып дала иштеп туруп, мен эмес 5-6 авыз кеткенбиз. Ким кайсы жерде кандай иштеп атат. Ана мени мактап турду, ушундай жакшы иштеп атат. Аш келсем профессор айтып берди. Ученый советтин төбөм көккө жетип калды. Агын суунун шарына окшоп Мамбет Мамакеевдин адамдарды ажал оозунан арачалап калган хирургдук жашоосу өтө берди. Ага жол көрсөтүп, кеңеш берип, колдогондор анын күнү бүгүнкүдөй эсинде. Алардын эң алгачкысы директор агайы Токоев болсо, экинчиси устаты профессор Фридман Максим Ефимович. Жумушка кеч келбеген тактыгы, иштин көзүн таба билген адискөйлүгү, өзгөчө бетке айткан, жасакерленбеген мүнөзү көпчүлүккө жаккан менен айрым кесиптештерин безге сайгандай эле болду. Эптеп жок кылып, көзүн тазалоо үчүн көптөгөн ыплас иштерди уюштурууга чейин барышты. Ушунчалык асылышты мага. Жогото албай. Жоготуштун аракетин көп жасашты. Менин бар дайым өзүм Кудай таалама ыраазымын, менде өзүмчө колдогон Кудайым бар. Ар дайым жардам берген. Хирургиядан жоготуш оңой эле. Колунан келбесе биздики көрүнүп турат. Жасаган өлүп калса бүттү. Ошон үчүн биринчи күндөн ушунга чейин мени колдогону операция түзгөн. Сынбаган темирдей бекем мүнөзгө ээ Мамбет Мамакеев беттегенинен кайткан эмес. Себеби тар жол тайгак кечүүдө үй бүлөсү арка бел болуп, дем күч берип келет. Бактылуу карылыктын даңгыр жолуна түшкөн Мамбет аксакал байбичеси Сокен менен бирге түтүн булатканына 65 жылдын жүзү болду. 2 уулду тарбиялап өстүрүп, алар ата жолун улап, дарыгерлик кесипти аркалап келишет. Учурда Мамбет Мамакеев байбичеси экөө небере, чөбөрөлөрдү эркелетип, чоң ата чоң апалык доорду сүрүп жаткан учуру. Эми азыр кемпир жыргатып аткан небере чөбөрөлөр. Ошолорду сасыдан дейм, сразу шымды чечет. Сасыгынан бир жыт алып бүттү. Чарчаган барлыгы жоголот. 2 уулум бар. Эми көп бир үйдө чоңойду. Экөө таптакыр бар. Улусу алда бир жерде иштейт, кандидат наук. А кичүүсү канат школду бүткүчө бала чагынан. Школду бүткүчө мени бир капа алган жок. Бир нарушение алган жок. Мединститут отличием бүттү. Эч кандай мен жардам. Кандидатский докторский өз күчү менен. Кесе ойлойт атасы. Грамм мен жардам берген жок. Бул өзү абдан способный бала да. Баатырлар арабызда. Алардын баскан жолунан, кылган эмгегинен сабак алып, катарынан орун алууга умтуласың. Мамбет Мамакеев кыргыз эл баатыры. 1 жана 2 даражадагы Манас орденинин ээси. Андан башка алган сыйлык, төш белгилерин саноого колуңдун манжасы жетпейт. Алгач Бишкек шаардык, андан кийин жогорку кеңештин эл өкүлү болуп бир нече жолу эч тоскоолдуксуз сайланып келиши калкка кадыры сиңгенинен кабар берет. Себеби баштан аяк өзү бутунан тургузган улуттук хирургиялык борборунда кимдер гана даарыланып чыккан жок. Кечиктирилгис тез жардам көрсөтүлүп, Мамбет Мамакеев кайрылган ар бир бейтаптын ишеничин актап, бутунан тургузду. 90 жашка чыкса да чарчадым, чаалыктым дебей, күнүнө 4-5 операция жасап,
адамдардын өмүрүн ажалдан арачалап келе жаткан эле баатырдык эмей. Эмне?